кыргызчылыгына байланыштуу бир кыйла маселелер жаралып келген. Мына бүгүнкү күнгө чейин биз ушул халыкка кызмат көрсөтүү борборун ачуу боюнча, калктык тейлөө борборун ачуу боюнча бир канча маселелерди карадык, ар бир варианттарды карап чыктык. Бул боюнча биз мына Телекомдон зданиясындагы арендага алып, ошол жерге жайгаштырсакпы деп караштырып көрдүк эле, бирок алардын условиясы андан кийин ал жерде ремонт кылуу маселеси турганына байланыштуу токтоп турган, ошол маселе чечилбейт. Биз өткөндө кат жаздык эле Догоевго. Ол жактан жолу келди, бир 2 күн мурун. Бир ошол зданияны ремонт кылганга условиясы жок, анан 300 миңдин тегерегинде акча табылбайт эле. Мына Кудай буйруп насип кылган экен, бүгүнкү күнү ошо өзүбүздүн Атул Атабаев Тимур Шайлообекович мурда обещать эткен экен. Ушул жерге бир эл тейлөөчү борборду салып берем деп. Мына сааты чыккан экен. Бүгүн ушул салтанатка катышып, мына фундаментине капсула салуу аземинде турабыз. Бул атуулубузга биздин атыбыздан райондук мамлекеттик администрация ушул жердеги эл журттун атынан ыраазычылык билдирип коюуга уруксат этесиздер. Азыр ушул Фазылов Атабаев Тимур Шайлообековичтин атынан жээни Маметов Марлен Болотбекович. Тимур сенби? Өтчү анан бери кай. Элдин автор сен болсоң анан жээни усун мен. Тимур дагы келе албай. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары. Мен бүгүн ошо Тимур тууганыбыз келе албай калды, шартка байланыштуу өзү ошо Бишкекте болгонуна байланыштуу. Ошон үчүн мен ошонун ордуна ушул өзү башында сөз болгон экен, ошо каралуу жерине биз жардам берем депчи. Ошо 1 жыл баштабы анан ошого мынау калктык тейлөө борборун ушуну салып берем деп ниет кылган экен. Ошо ниетине бүгүн жетип отурат, Кудай кааласа. Мына капсула салуу аземинде отурабыз. Ошол Тимур инибиздин ден соолугу чың болсун, ушул бизде эң көйгөйлөрдүн бирин чечип атат деп ойлойм. Мен билишимче ошо бизде мына калктык тейлөө борбору өтө көйгөй болуп келген. Кудай кааласа ушул жакшы бүтүп калса, элге кызмат кылса, ошо жакшы каралуу жерине бир подарка кылып коеюн деп ошондой ниетте салдырып атат. Ошого биз жардам берип, ушул жерде строй материалдар менен кабыз кылып, ошо жардамдашып атабыз. Рахмат. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум агайын туугандар. Бүгүн да таң атпай бир жакшылыктын күбөсү болуп турабыз. Şu Timur баланын ел үшін жасаған әрекеті, жігіттік қасиеті, айтқан сөзінде тұрғаны, атақты адамдардың ұл екені, жақсы адамдан жаралған, атадан артық туылған ұл деп, сондай біздің балдарымыз сыйлық танышымыз керек. Кішкене уақыты бар екен, бір екі сөз айтып қойсақ, жастарды көптен білбейсіздер. Ол біздің районда Атабаевтар туралы misal үшін Атабаев Қалжырекеден баштап көптен біліп қалдық. Біз жас кезде Атабаев Ақсақал Қалжыреке соғысқа қатысқан кіші екен. Анан келіп осы жерде партиялық мектептерде оқып, анан кейін көп тәрбиеланып, көп жетекші қызматтарды істеп, районда член бюросы болған райком партия, редактор болған, секретар райком болған, анан кейінгі мезгілдерде Ылайтала Карл Маркс колхозында, Ойтал колхозында башқарма болып, енесі мына Темірдің чоң атасы Фазыл ағайды білеміз. Көп жылдар бойы мектептің директоры болып, оқу бөлім басшысы болған адам қатарыдағы мындай маданияттуу, сылық, бірмінөздүү, салмақты адамдар эле. Уши постоянно Фазыл ағай оозунан түшүрбөйт эле. Қалжыраке деп. Өкөнүн үйлөрү да жанар турат эле. Ушундай жыйындарда аяк-баякта барганда байкайт элек ушул адамдардын мындай салмактуу жүрүм турумдары, өздөрүнүн адамгерчилик касиеттери, эми мына бүгүнкү ачылып аткан мына биздин ушу маалымат борбору
Bul bizni eli jutubuzga, Karagıljarıktarga hava menen suda gerek bolup atat. Sebebi törölgön günden başlap akırkı saparыбызга чейин barda dokumentimiz jaşoobuz uşu менен байланыштуу экенди, маалыматтын байланыштуу экенди. Oşa dokumentin bardığın bir yerden ala turganda bolup şu yerden alıp koysam oşa çoğuluşa 2019-yılda katıştım ele. Oşa bala ayttılar. Men bir 10 milyon so'mduk bir jakşı obyekti kurup bilen aytыңыздар. Жыйынтыгын чыгарып атканда ayttılar da. Oşa sözün başında aytkanda sözüne turup oşa gelip atkan hem mana katışıp atkan mana jiyeni inem sen dagы şu birisini başlagandan ayağına çeyin çıkıp şu görüp atasınlar. Bizler önde köp nerse baştalıp kalığından ayağına çıkpayla tembol bana rayonda bor-borunda mınan dolup tezdetsеңиздер. Kuday Taala oşol bağırın ardından işiңер ilgeri olsun. Ömrüňer uzun bolsun. Daim yer çıkacak hizmet kılgıla. Kuday Taala oşol jasagan hizmetiňer Allah'a jaksın. Kuday Taala oşol tapkanıňa jakşylyk ata kılıp, el jurtun hizmetin kılıp, el jurtun batasyny algıla. Amin. Dilek maksatyňa jetip, uzak ömür yaşagan dilek. Allahu ekber. Azırkı sözlü Oşo oblastynын Jarandyk abaldaryna Çoğuluştan bana karaçam. Kalktı pasportlaştırуу жана каттоо бөлүмү башчысы Эсеналиева Элиза Кадырбековна берсек. Саламатсыңарбы? Мен абдан кубанычтамын. Ушул бүгүнкү күндө салтанаттуу жыйынына катышып үлгүрүп келгениме сиздерди күтүп жатканыңыздарга кичине убактыбыз дагы ушундай болуп калдыр, кечирим сурайбыз. Андан кийин ошо 3 ай болду. Ушул Жипара Жалаловна менен ушул маселени коюп, министрдин атынан ыраазычылык билдиргим келет силерге. Ушуга чейин ар кандай предложениялар болгон экен, бирок кечен-бурда күнү жакын арада чечилген окшойт. Ошондуктан биз бүгүн баарыбыз чогулуп Кыргызстандын келечеги үчүн, балдарыбыздын келечеги үчүн чоң жумушту баштап жатабыз. Мен ойлойм, ушундай жумуштун ар бир жерде, ар бир айыл өкмөтүндө, ар бир биздин Кыргызстандагы четтерибизде ушундай болсо жакшы болот деп ойлойм да. Себеби силерге рахмат. Жипара Жалаловна, сизге көп жумушту аткардыңыз. Бардык ушул жердеги кимдин салымы болсо ошолорго бардыгына рахмат. Анан ушул жерде бир өкүлү бар окшойт деп Азылов Тимур Шайлабекович. Ошонун демирчилиги. Келбей калды. Жок өкүлү бар. Иниси бар окшойт. Ерлан Берке. Марлен. Марлен. Министрдин атынан, Дастан Давлетовичтин атынан сизге дагы чоң ыраазычылык. Ушундай силерге окшогон жигиттер Кыргызстандын келечеги үчүн ушундай салымдар кылса, мен ойлойм Кыргызстандын келечеги бир чоң жетиштерге чогуу жетебиз да. Ошол рахмат сизге. Рахмат сизге да рахмат. Сүйлөшүп. Анда сөз сизде. Урматтуу туугандар, бүгүн биздин Карагылжы жергебизде абдан чоң иш-чара болуп атат. Бул маселе өзүңүздөр билесиздер. Көп жерлерде ушундай көйгөйлөр, элдин төйлө борборлору курулуп биздин Карагылжада, биздин Карагылжы эл датасында тургандыктан акча каражатыбыз жок. Ар жерди көрсөтүп, ар жерди мүмкүнчүлүгүн түзүштү, бирок он келбеди. Мен бу жерден бул иш-чаранын башталышында мына Жипар Жалалова, анан Жалал Токон деген баласы бар, ушул өкүлгө чоң рахмат айтам. Себеби ушул иштин башталышына ушул балдар себепкер болду. Ошол Тимирди ушул жерге алып келип тартып, ошол менен сүйлөшүп, ушуга катылганга заманга чейин ушул кишилердин эмгеги чоң болду. Ушулардын ичине ийгилик каалап, эл үчүн кызмат кыла берсин, бала чакаман аман эсен болсун. Мына ушунун сөздү туура кабыл алып, Тимир Шайлабекович, эми бир жылдан бери өткөн жыл уже бүтпөй эле, Алла Таала насип кылган экен, мына бүгүн уже баштап катыларын казып элди жыйнап отурат. Ошо балага дагы аманчылык, ишинде ийгилик, бала чакасына тынч болсун, биздин Карагылжы элинен өскөн жерге салымын кошуп жүрө берсин демекмин. Рахмат ошо балага дагы.
аймактарды өнүктүрүү өлкөнү санариштештирүү жылдары деп жарыяланбадыбы? Ошол мезгилде ошол Каракулча райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы акимибиз Дыйкан Пирмберди Ашырбек, жогорку кеңештин депутаты Асылбек Шаришев болушуп, ушу Каракулчадан чыган колунда бар эр азаматтардын баарын баш бириктирип чогултуп, ар биринин өз айылына бир салым кошконго үндөдүк эле. Ошол мезгилде 2018-2019 жылы Каракулчадан чыган мыкты ишкерлер тарабынан өздөрүнүн айылына бир топ жакшы иштер жасалган. Ошолордун катарында ошо 2019 жылдын жыйынтыгын чыгарып аткан мезгилде ошо Атабаев Тимур Шайлобаевич дагы келип, ошо жыйынга катышып, ошо залда райондук мамлекеттик администрациясынын жыйындар залында элдин алдында ошо мен дагы Каракулчанын тургуну болом, мен ушундай жөрөлгөңүздөрдү укпай калган экенмин, жакын арада уктум, бүгүн чогулушка өзүм атайын демилге көтөрүп келдим. Мага дагы мен дагы сиздердин районго өзүмдүн туулуп өскөн айылыма бир чоң ишиңиздерди турмушка ашырып берем деп элдин алдында убада берди эле. Бир 10 миллион сомдон ашык жумушуңуздарды жасап берем деп убада берди эле, ошо элдин алдында. Анан былтыр 2020 жылы пандемия болгондугуна байланыштуу ал проект турмушка ашпай калды. Анан как раз ушул калкты тейлөө борбору биздин райондо аябай көйгөй болуп жүргөн. Имарат жок, ошол бул турган имаратыбыз тарлык кылып, элди тейлегенге абдан катуу мындай бир тоскоолуктар болуп, көйгөйлүү маселелер жаралып келген. Ушул уулубуз Каракулчадан чыган уулдарыбыздын бири Атабаев Тимур Шайлобаевич ошол элдин алдында берген убадасын турмушка ашырып, ушу калкты тейлөө борборун куруп берем деп ушул ишти баштады. Эми ийгилик каалайбыз бул жигитке. Элдин журттун атынан ыраазычылык билдиребиз, рахмат айтабыз. Ошол элге жакшы иш жасап берип атат.